Чек ара кызматына техникаларды тапшырып берип атабыз. Биз күчтөп атабыз баарын. Техникаларды алып бердик. Брондолгон машиналарды, ок өтпөс машиналарды алып бердик. Кече жакында акчасын которуп, биз баягы беспилотниктерди, сок кура турган беспилотниктерди да алып берип атабыз. Жана тик учактарды ремонт кылып берип атабыз. Муну Россия ремонттоп берип атат. Албетте акчасына бекер эмес, биз акчасын төлөп ремонт кылдырып атабыз. Түркиядан, анан Россиядан ошол дрондорду алып атабыз, ошо ударный беспилотниктер деп коебуз. Эмне максатта алып атабыз? Биз бирөө менен согушалы деп максатта алып аткан жокпуз. Өзүбүздүн коопсуздугубузду коргойлу мамлекеттин. Элибиз тынчуктасын, чек арачыларыбыз баягы өлбөсүн, өлүмгө учурабасын деген максатта биз күчтөп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, 29 апрелде кагылышуу болгондо эч кимге деле жашыруун эмес, кошуна мамлекеттер деле бири-бирибизди жакшы билебиз. Дүйнөлүк держава болгон мамлекеттер деле биздин акыбалыбызды жакшы билет. Бир асманга учуп чыга турган тик учагыбыз жок эле. Бир истребителибиз жок эле. Танка, БТР, БМПларыбыздын көпчүлүгү жүрбөйт экен, мындайча айтканда. Ревизия кылдык да кийин. Ревизия кылсак ошо оталбайт. Ошонун бардыгын мына биз жүргүздүк, ремонтторду кылып атабыз, тик учактарыбыз да келет, баягы беспилотниктерибиз дагы келет. Кудай буйрса, мунун бардыгын биз бюджеттик акчага алып атабыз. Мына акыркы Кыргызстандын 30 жылдык мезгилинде биз баш аягы бир 100 миллион доллардын тегерегинде бөлдүк, бюджеттен мына ушул военный техникаларды жаңыртып оңдоо боюнча 100 миллионду бияка коелу, 1 миллион долларга техника сатып албаппыз. Жалаң грант, жардам, ушундай техникалар келген экен. Эски техникалар. А биз анын бардыгын азыр андай кылбай бюджеттен акча бөлүп, бардыгын жаңыртып берип атабыз мына. Күчтөп атабыз десек болот мына. Дагы күчтөйбүз. Айлык акылары боюнча болсо, көтөрүлгөн чек арачылардыкы жаңы жылдан кийин дагы караштырабыз, Кудай буйрса, эмдиги жылы. Дагы көтөрүп бергенге аракет кылабыз.